Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Жакшы кабарлардан айта кетели. Бүгүн 26 март Орозонун 26 күнүн кармап жатабыз. Бүгүнкү түн кадыр түн тосууга даярданабыз. Москванын чоң мечиттеринде бүгүн кадыр түн тосулат. Эрежеси боюнча эркектер мечитте, аялдар үйдө тосса болот. Кадыр түндө адам жалгыз деле тосса болот. Бул түнү мусулмандар ооз жапканга чейин дуа кылып, намаз окуп, Куран окуп, тобо кылып, Аллахтан каалоо тилектерин орундалышын сурап, эл жерге тынччылык, молчулук тилесе болот. Денибизде бул түн 1000 айдан артык деп эсептелет. Бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз, жакындар менен дагы бөлүшө кетиңиз. Дагы бир жакшы жаңылык, рублдун курсу дагы көтөрүлөт. Анткени Россиядан кээ бир банктардан санкциялар алынып, орус банктары SWIFT-ке кайра кошулат. Биринчиден, санкциялар Россельхозбанктан, андан кийин калган банктардан алынат. Дагы жакшы жаңылык, Россияда телефон жана интернет алдамчылык менен күрөшүү боюнча мыйзам кабыл алынды. Депутаттар жарандарды кибер алдамчылыктан коргоо максатында иштелип чыккан мыйзамдарды экинчи жана үчүнчү окуудан бир добуштан колдошту. Документ маалыматтык технологияларды колдонуу менен жасалган мыйзамсыз аракеттердин алдын алууга, бөгөт коюуга жана жоопкерчиликти жогорулатууга багытталган чараларды бүтүндөй комплексин карайт. Мы учли пожелания бизнеса и в новой конструкции цифровые платформы, агрегаторы, банки, маркетплейсы вправе предоставить гражданам вход по биометрии, но это не станет для них обязанностью. Учли замечания, и запрет на передачу сим-карт третьим лицам не будет распространяться на родственников и на круг семьи. Нам удалось оперативно погрузить новшество, отработанное с Центробанком, на мой взгляд, очень перспективная и необходимая новелла. Теперь банки будут обязаны использовать свои антифрод механизмы и алгоритмы в банкоматах. Этого раньше не было. По аналогии с их использованием в онлайн-приложениях, когда несвойственный подозрительный платеж блокируется, останавливается до выяснения всех обстоятельств. Также появляется обязанность банков хранить доверенности на получение наличных средств в течение 5 лет. Этого тоже раньше не было, и считаем эту меру абсолютно необходимой. Мера против так называемых дропов. Теперь мы ограничиваем снятие наличных с карт в объеме 100 тысяч рублей в месяц по тем счетам, которые попали в реестр Центробанка как скомпрометировавшие себя и участвующие в мошеннических схемах. С 1 сентября текущего года все желающие добровольно в банках смогут назначить доверенное лицо, например, из круга близких родственников, к которому банк будет обращаться каждый раз за одобрением или отклонением значимых операций. Эми өлкөбүздөгү жакшы кабарларга келсек, Кыргызстандын Акшумкарлар командасы алгачкы ирет Азиянын учурдагы чемпионун жеңди. Кыргызстан менен Катардын футбол боюнча оюну 3-1 эсеби менен жыйынтыкталды. Алгачкы топту атаандаштардын дарбазасына Валерий Кичин, экинчисин Александр Мищенко, соңунда Альмардан Шукуровдун тобу Кыргызстандын жеңишин толук камсыздады. Футболдук беттеш 26 жылы Дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын 3-чү раундунун алкагында болду. Дагы бир балбаныбыз Рыскелди Максатбек уулу Азия чемпионатында коло медалга ээ болду. Балбан грек-рим күрөшү боюнча 77 килограммдагы салмакта күрөшкөн. Ал өз атаандаштарын Тажикстандык, Түркменистандык жана Тайбейдин балбандарын жеңип, Азия чемпионатынын коло медалына ээ болду. Кыргызстаныбыз жеңиштерге эле жетише берсин, жакшы кабарлар көп боло берсин, жакшы сөз жазып, жакындар менен бөлүшүп коюңуздар.
Россиядагы мекендештер бири-бирине поддержка кылып, жардам берген Моз Кабар Telegram группасына дагы каттала кетиңиздер. Ссылкаларды астына коюп койдук. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Моз Кабардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.